Жыпар-жыттуу углеводороттор же илимияты арендер. Буларга кайсылар кирет? Эмне үчүн жыпар-жыттуу деп аталган? Буга биринчи белгилүү болгон зат, эң биринчи зат бензол С6H6. Мунун жыты жагымдуу жыт болгондуктан ошол боюнча эле тарыхыяты жыпар-жыттуу деп аталып калган. Ал эми илимияты арендер деп аталат. Демек жыпар-жыттуу углеводороттордун жалпы формуласы CnH2n-6. Эң биринчи өкүлү бензол болгондуктан биз ушуга көбүрөөк токтололу. Бензол формуласы С6H6. Эми мунун молекула структуралык формуласы кандай? Структуралык формуласын ар кайсы окумуштуулар талаш тартыш менен төмөнкүдөй кабыл алынган. Мисалы, могул эки формула мында 3 кош байланыш турат. Мында көмүртек 4 валенттүүлүк сакталып атат. H-тан 6. Бул Кеккуле немец окумуштуусу Кеккуле сунуш кылган формула. Кеккуленин формуласы бул. Бул формулада кош байланыштан 3 болгон менен бул чексизге кирбейт. Чексиз углеводоротторго кирсе, ал бром суусун түзсүздөндүрмөк же марганцовканы түзсүздөндүрмөк. Бул жөн гана илимийге негизге багытталып, көмүртектин 4 валенттүүлүгүн түшүндүрүш үчүн ушул формула сунуш кылынган. Муну кыскача момундай кылып да жазса болот. Бул жерде турат. Кыскача 6 бурчтуу кылып эле ушундай кыскача жазып койсо да болот. Дагы азыр башкача жолу дагы бензол шакекчеси деп аталат булар. Бензол ядросу же болбосо 6 бурчтукту чийип, ортосуна шакекче чийип коет. Көбүнчө ушул формула жана могул экинчи формула колдонулат. Эми молекуласынын түзүлүшүн карасак, мынакей 6С-да sp2 гибридтешкен булутчалар болот дагы 6 сигма байланыш жана 6H менен 6 сигма жалпы 12 сигма байланыш бар. Ар бир көмүртектин ортосунда аралык 0,100 34 нанометрге барабар. Демек, ал эми могулар болсо гибридтешкен булутчалардын бири-бирин жаап калып, бензолдун шакекчесин түзгөндөгү сүрөтү. Ал эми гибридтешүүгө катышпаган 6p электрон, 6 көмүртектеги 6p электрон бул 6p электрондун гибриддешүүнөн пайда болот да. 6p байланыш 6 көмүртекке тең бирдей даражада тиешелүү болот. Ошону биз сүрөттө мындай шакекче кылып белгилейбиз. 6p байланышы 6 көмүртекке бирдей даражада тиешелүү деген сөз. Аны мына могу сүрөттө дагы 6p байланышы тегиздиктин үстүндө жана астында баарына тиешелүү болот. Мындай сүрөттө дагы көргөзсө болот. Эми бензолдун гомологтору кандай? Мына могу таблицадан карасак, эң биринчи мүчөсү бензол С6H6. Физикалык касиети балкуу жана кайноо температуралары көргөзүлгөн. Экинчи мүчөсү толугол С6H5CH3. Этил бензол, изопропил бензол, стирол жана башка. Демек, бул бензолдун гомологтору болуп эсептелишет. Физикалык касиети бензол өзү бул жерде бутылкада турат, түссүз суюктук. Сууда эрибейт, бирок өзү эриткич. Мунун жагымдуу жыты бар, өзүнө мүнөздүү жагымдуу жыты бар. Андан кийин толугол да суюктук. Көмүртектин саны көбөйгөн сайын булар жытсыз болуп калышат. Химиялык касиетин карасак, химиялык касиеттери биринчи булар күйүү реакциясы. Бензол ычтуу жалын менен абада күйөт. Таза кычкылтекте көгүш жалын менен күйөт. Пайда болот көмүр кычкыл газы жана суунун буулары пайда болот. Теңдейбиз, буяка 12, буяка 6, 24, 30, бул жерге 15 келет. Демек, бул бензолдун күйүү реакциясынын теңдемесин түздүк. Дагы бензолдун гомологтору оңой кычкылданат. Мисалы, толугол оңой кычкылданып, бензой кислотасына айланат. Аны бул жерге жазбай эле коелу. Экинчиси, бензол дагы кошуп алуу реакциясына суутекти кошуп алып, кыйынчылык менен реакцияга кирет. Температура жана катализатор, никель, платина жана башкалар катализатор колдонулат. Кошуп алуу реакциясында могу бензол шакекчеси үзүлөт дагы орундай зат пайда болот. Бул эмне деген зат? Бул С6H12. Ар бир бурчта CH2 деп жазылат.
CH2 ар биринде. Демек ошондо мунун аты циклогексан. Муну биз мурунку темада өткөнбүз. Демек бензол суутекти кошуп алып циклогексанга айланат. Бул жерге теңдеп коелу, бияка 3 кетет. Андан башка дагы орун алмашуу реакциясы кыйынчылык менен жүрөт. Мисалы бензолго бром суусун таасир этсек, бромду же хлорду галогендерди. Мында эгерде температура болсо башкача реакция жүрөт. Ал эми катализатор феррум хлор 3-түн темирдин 3 валентти тузун катализатор катары колдонсок, анда бензолдун шакекчесиндеги бир суутек хлор менен орун алмашат дагы, плюс H хлор пайда болот. Бул хлор бензол деп аталат. Хлор бензол. Бул заттын аты хлор бензол. Бул орун алмашуу реакциясы. Дагы бир орун алмашуу реакциясына мисал келтирсек, мисалы 3-4 деп коелу. Мисалы С6 молекула түрүндө жазса да болот, структура түрүндө жазса болот. Мисалы азот кислотасын HONO2 деп жазып алабыз. Азот кислотасы менен концентрацияланган күкүрт кислотасы катализатор катарында колдонулат. Ошондо могу жердеги нитро группа NO2 группасы. Бул жердеги суутектин бир атом менен орун алмашат дагы С6H5NO2 плюс суу пайда болот. Мунун аты нитробензол. Бул жарылгыч заттарды жасоодо колдонулат. Эгерде бул жерде азот кислотасы ашык берилсе, анда тринитробензол пикрин кислотасы алынат. Бул реакция кыйынчылык менен жүрөт. Дагы бир кошуп алуу реакциясынан дагы бирди жазып көрсөк, мисалы 5-чи С6H6 бензол. Ушул эле могу хлор галогенди башкача шартта жүргүзсөк, же ысытып, же күндүн жарыгы, же ысытуу менен жогорку температурада жүргүзсө, анда хлордун 6 атомун, 3-2 бөлсөк 6 хлордун атомун кошуп алат дагы С6H6 хлор 6 деген бул гексахлор циклогексан. Бул өтө уулуу зат. Ар кандай зыянкечтерди, курт кумурскаларды өлтүрүүчү каражаттарды жасоодо кеңири колдонулат. Демек, гексахлор циклогексан мунун структуралык формуласын жазганда бензол шакекчеси жок болот. Өзүнө эле жазабыз. Анан ар бир бурчка CH хлордон ар бир бурчка 6 бурчка тең мол CH хлор жазылат. Ошондо мол формула келип чыгат. Бул гексахлор циклогексан. Демек, бул бензолдун химиялык касиеттери болду. Ал эми кайдан алынат бензол? Жаратылышта кезикпейт. Демек, бул нефти продуктыларынан, таш көмүр чайырынан синтезделип алынат. Кыскача же болбосо, муну схема менен момундук көргөзүп койсок болот. Демек, алынышы деп коелу. Бензол кандай жол менен алынат? Кыскача схеманы көргөзсөк, демек, нефтиден, газдан, нефти сөз менен жазып коелу, нефти продуктыларынан таш көмүр чайыры, жаратылыш газынан алса да болот, себеби ацетиленди бензолго айландырсак болот. Мисалы жөнөкөй эле могу газдан, газ деп коелу, жаратылыш газынан ацетилен оңой алынат. Ацетилен С2H2. Ал эми муну биз жогорку температурада ысытып, ысык көмүр аркылуу өткөрсөк, бензолго айланат. С6H6. Демек, бул синтездик жол менен алынат. Демек, бензолдун чоң мааниси бар. Демек, биз бул жерде көргөзгөндөй толол, ксилол, нафталин, фенол, крезол деген заттар алынат. Мунун баары нафталин мисалы курт кумурскаларга каршы күрөшүүчү дары-дармектер жасаш үчүн колдонулат. Толол жарылгыч заттарды алууда, фенол пластмассаларды алууда. Демек, ушунун баарын синтездеш үчүн жыпар жуттуу углеводороддордун чоң мааниси бар.